Азыр биз Кыргызстандын климаты боюнча маалыматтарды алабыз. Биринчи биз климат түзүүчү факторлор менен таанышабыз. Климат түзүүчү факторлор. Климат түзүүчү эң биринчи фактор бул Кыргызстандын территориясынын Евразия материгинин борбордук бөлүгүндө жайгашышы. Борбордук бөлүгүндө жайгашкан Евразия материгинин. Эмне үчүн бул климат түзүүчү фактор? Анткени Кыргызстандын чыгышында дагы, батышында дагы чөлдөр жайгашкан. Экинчиден болсо баардык океандардан алыс жайгашкан. Океандардан соккон нымдардын баардыгы тең Кыргызстандын территориясына жетпейт. Экинчи климат түзүүчү фактор бул Кыргызстандын территориясынын деңиз деңгээлинен жогору жаткандыгы. Мисалы үчүн биздин Ысык көлдү алсак, Ысык көл деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашкан. Кыргызстандын территориясынын баардыгынын 90%, 98% тоолору ээлегендиктен, демек деңиз деңгээлинен жогору жайгашкандыгы баарыбызга белгилүү. Үчүнчү фактор Кыргызстандын территориясына күн нуру 71 градус бурч менен тиет. Эгерде жер планетасын алсак, бул жерде күн болсо, күндүн тигүү градусу 71 градус экен. Ал эми экватордо билебиз, экватордо бул 90 градустук бурч менен тиет экен. Төртүнчү климат түзүүчү фактор Кыргызстандын территориясы мээлүүн климаттык алкакта жайгашкан. Евразия материгин алып көрсөк, климаттык алкактар арктикалык чөл зонасы кетсе, андан кийин субарктикалык зона кетсе, андан кийин эле мээлүүн климаттык зонасы кетет. Мына Кыргызстандын территориясы мээлүүн климаттык алкакта жайгашкан. Бешинчи фактор бул рельеф болуп эсептелинет экен. Эмне үчүн рельеф климат түзүүчү фактор болуп эсептелинет? Анткени Кыргызстандын территориясын алсак, түндүгүндө Батыш Сибирь түздүгү жайгашкан. Демек, Түндүк Муз океанынан соккон муздак шамалдын бүт баардыгы түздүк болгондуктан Кыргызстандын территориясына келет дагы. Бул жерде эрте жазда, же болбосо кеч жазда, анан күзүндө эрте суук үшүп жүрүп кетет. Мына бул негизги фактор рельеф болуп эсептелинет. Ал эми Инд океанынан соккон нымдуу аба массасынын баардыгын тең бул жердеги Тянь-Шань тоо системасы, Памир-Алай тоо системалары тозуп калат. Ошондуктан Инд океанынан соккон шамалдын баардыгы тең бизге жетпейт. Бул рельеф түзүүчү фактор болуп эсептелинет экен. Климат түзүүчү, андан кийин биз климат түзүүчү элементтерди карайбыз. Климат түзүүчү элементтер. Биринчи элементи абанын басымы. Төмөн. Эмне үчүн төмөн? Анткени биздин Кыргызстандын территориясы тоолуу болгондуктан ал бийик жайгашкан, а биз билебиз, улам жогорулаган сайын абанын басымы төмөндөйт. Мына ошондуктан абанын басымы дагы климат түзүүчү элементтердин биринчиси болуп эсептелинет экен. Экинчи бул шамал режими. Шамал режими рельефке көз каранды болот экен. Анткени эгерде бул жерге тоонун сүрөтүн тартсак, бир нече тоонун сүрөтүн тартсак, буякты өрөөндөр десек, тоонун этектерин өрөөндөр десек, өрөөндөрдөн күндүз тоону көздөй шамал согот экен. Ал эми тескерисинче бул күндүз. Тескерисинче тоолордон өрөөндөрдү көздөй түнкүсүн согот экен. Көрдүңөрбү? Рельеф шамалдын багыттарын дайыма аныктап турат экен. Ал эми бөйрөки бийик тоолордо мөңгүлөрдөн дайыма төмөн көздөй шамал согуп турат экен. Мөңгүлөрдөн дайыма шамал согуп турат экен. Бул мөңгүдөн. Бул туруктуу шамалдар болуп эсептелинет. Дагы бири биз билген шамал бул батыштан Ысык көлдү көздөй соккон бул Санташ шамалы. Ал эми чыгыштан соккон, ал эми батыштан соккон бул Улан шамалы. Эмне үчүн бул шамалдар пайда болот? Анткени булар башка тоолордон ашып, бул жердеги шамалдарды айтпадыкпы, күндүз, анан күндүз тоону көздөй согот, түнкүсүн өрөөндү көздөй согот деп. Айрым шамалдар бар, күндүз тоодон ашып түшүп,
өрөндү көздөй соккон. Мына ошол шамалдардын бири Санташ жана Улан. Ар жакта түздүк Казакстандын тайпак тоолорунан соккон шамал тоолордон ашып түшүп Ысык көлдү көздөй чыгыштан согот экен. Жана бул жерде Боом, Капчыга, Айыркулут чүй өрөөнүнөн соккон шамал батыштан согот экен дагы, бул Улан шамалы болуп эсептелинет экен. Үчүнчү биздин элемент, климат түзүүчү элемент бул жылуулук режими. Жылуулук режими температуранын бийиктигине жараша болот. Мына бул эки сүрөттөрдү карасаңар, жылуулук режиминин дал эң көрүнүктүү мисалы болуп эсептелинет. Анткени карасаңар, жылуулук өзгөргөн сайын өсүмдүктөр да өзгөрөт экен. Бул жерде жылуу болгондуктан кызгалдактар гүлдөп турат. Андан ары жашыл тала, андан ары тоолорду карасаңар, улам бийиктеген сайын мөңгүлөр ошо бойдон турат. Демек, бул жылуулук режиминин эң далилдүү сүрөтү болуп эсептелинет экен. Улам температура бийиктеген сайын температура төмөндөйт, буга бул далил болуп турат. Жылуулук режими Кыргызстандын территориясында ар түрдүү экен. Мисалы үчүн Нореке Ак Сай өрөөнүндө жылуулук режими өтө төмөн. Башкача айтканда, Кыргызстандын уюлу деп аталат. Бул жерде кышкысы -53,6 градус суук болот экен. Ал эми Кыргызстандагы эң жогорку температура бул Фергана өрөөнүндө жана Чүй өрөөнүндө +44 градуска чейин барат экен. Чүй өрөөнүндө дагы +44 градус. Эми бул жерден эгерде жылдык амплитуданы эсептесек, температуралык амплитуда -53 градуска кошобуз 44 градусту. Ошондо бул барабар болот 97,6 градус. Демек, Кыргызстандын температурасынын амплитудасы 97,6 градуска барабар экен. Андан кийинки климат түзүүчү элемент бул булуттуулук. Кыргызстандын территориясында жалпы эле жыл бою булуттуулук 5-6 баллды түзөт экен. Ал эми жазында болсо Кыргызстандын территориясынын бардыгында тең 8-10 баллга чейин жетет экен. Нымдуулук режими. Нымдуулук Кыргызстандын аба массасында 50-70% түзөт экен. Ошонун ичинен эң жогорку нымдуулук бул Ысык көл ойдуңунда болот экен. Жаан чачындын саны таң калыштуу 1,5 миллиметрден 100, анан 150 миллиметрге чейин айырмаланып турат экен. Фергана кыркатоосунда жаан чачындын саны 1,5 миллиметрге чейин барат экен. 1,5 миллиметрге чейин. Ал эми бул жерде Баткен областында болгону 100 миллиметр жаан чачын жайт экен. 100 миллиметр жаан чачын жайт экен. Ал эми Ысык көлдүн батышында Балыкчы шаарында 150 миллиметрге чейин жаан чачын жайт экен. Демек, Кыргызстандын территориясындагы жаан чачындын саны дагы кескин айырмаланып турат экен. 100 миллиметрден 1,5 миллиметрге чейин жаан чачын жайт экен. Кар катмары кийинки элемент, климатты түзүүчү элемент бул кар катмары болуп эсептелинет экен. Кар катмары 50-60 сантиметр бул жыргалаңда, Ысык көлдүн чыгышындагы жыргалаңда 50-60 сантиметр болот экен. 50-60 сантиметр болот экен. Ал эми Фергана өрөөнүндө болсо, Фергана кыркатоосунда болсо, кардын калыңдыгы 150 сантиметрге чейин жетет экен. Башкача айтканда, 1,5 метр калыңдыкта кар жаайт экен. Мына бүгүн биз Кыргызстандын климаты боюнча маалыматтарды алдык.